Сооротуучу Кудай. 7 декабрь. Биз Кудайдан дайыма: мени мындан куткарчы, менин финансы маселелеримди чечип берчи, жолдошум менен мамилемди оңдоп берчи, ден соолук берчи деп сурайбыз. Көпчүлүк учурда Иса Теңир биз үчүн баардык көйгөйлөрүбүздү чечкичтин ордунда болуп калат. Бул жаман нерсе деле эмес. Ал айткан: баардык түйшүктөрүңөрдү мага тапшыргыла. Ыйса Машаяктын жерге денеде келишинин эң биринчи максаты баарыбыздын финансы маселелерибизди, ден соолук маселесин, үй бүлөлүк көйгөйлөрүбүздү чечиш эмес. Албетте, аларды да ага тапшыра алабыз. Бирок анын эң биринчи максаты менин жана сенин жандарыбызды куткаруу. Адамзаттын эң биринчи көйгөйү бул күнөө. Ошол күнөө биздин жашообузга каргыш алып келет. Биздин жашообузду талкалайт. Көп маселелерди чечсе болот. Бирок биз эң негизги көйгөйдү, жаныбыздын куткарылышын чечпесек, анда биз баардыгын жоготобуз.